Ата энелер менен окуткан мугалимдердин кубанычында чек жок. Алардын балдарга жумшаган мээнети акталып, үзүрүн көрүп жатышат. Түркиянын Анталия шаарында бир жумадай созулган эл аралык билим олимпиадада Кыргызстандан барган окуучулар алдыңкы орунду ээлеп келишти. Химия жана математика сабактарынан катыштым. Химиядан 1-орун, ал эми математикадан 3-орун алдым. Химия негизи оңой эле келди. Ал эми математикадан кээ бир тапшырмалар оор келип, түшүнбөстүктөр да болду, жаралды. Баары эл аралык деңгээлде болду. Мага аябай жакты. 1 жолу катышканым аябай толкундандым. Негизи баарыбыз каждый окуучу 2 сабактардан катышты. Менин сабактарым ошо география менен орус тилден. Кудайга шүгүр 2 сабактан тең орун алдым. Буюрса географиядан 1-орун, орус тилден 2-орун болгом. Ошо негизи олимпиада аябай жакшы өттү, чоң масштабный болду. Бишкек шаарындагы кыргыз тилдүү жалгыз менчик мектептен барган 20 окуучунун 16сы байгелүү болушту. Интеллектуалдык сынакка 14 мамлекеттен 1000ден ашык мыкты окуган окуучулар катышып, билим боюнча күч сынашты. Билимди жана тарбияны ар тараптуу камтыган бул олимпиадага мектеп жааматы 7 жылдай даярдык көргөн. Спорттон да 1-орунду алышты, предметтик көрсөткүч боюнча да 1-орунду алышты. Демек бул биздин Кыргызстандагы билим берүүдөгү окуп жаткан кыргыз тилдүү мектептин балдарына бул мотивация болот деп ишенемин. Анткени ошол англис тилдүү мектептер катышкан дүйнөлүк олимпиадада булар биздин балдар 3-орунду 3 бала англис тилинен алышты. Демек бул өтө чоң көрсөткүч деп эсептеймин биздин деңгээлде. Демек мен ошо кыргыз тилиндеги билим алып аткан балдар бир эле кыргыз тилинде эмес, орус тилинде, англис тилинде дүйнө жүзүндөгү балдар менен тең тайлаша тургандыгын көрсөтүштү. Өлкөдө эл аралык олимпиадаларга көбүн эсе менчик билим уяларынын тарбиялануучулары барат. Билим берүү жана илим министрлиги бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүү иштерин колго алган. Анын алкагында бирдиктүү система жасалып, жобо чыгып, комиссия түзүлгөн. Ар бир жеке менчик мектеп болсун өз алдынча даярданып жүрүшөт да. Ошондой дүйнөлүк белгилүү олимпиадаларга мындай бирдиктүү даярдоону колго алуу максатында уюштурулуп жатат да. Атайын борбор болот. Ошол борбордо баягы дүйнөлүк олимпиадага жолдомо алган балдардын бардыгын топтоп, ошол жерде даярдоо процесстери жүргүзүлөт. Бирок албетте бул министрликтин жасаган кадамы ага чейин негизги күч бул өзүнүн мектептерде, окуткан мектептеринде болот. Ал эми Кыргызстандын атын тааныткан окуучулар спорт жана маданий иш-чараларда дагы өздөрүн көргөзүп, байгелүү орундарга жетишкен. Алар калыстар тобунун сүймөнчүгүнө ээ болуп, олимпиаданын жабылыш аземинде комуз чертип, ырдап бийлеп, өнөрүндө тартуулашкан. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.